адам баласынын реалдуу түрдө иммунитети жакшы болуш үчүн, деги эле ушул баардык жаатта жетиштүү, ден соолугунда маселе болбош үчүн эки эле нерсе талап кылынат да. Эки эле нерсе, жөн эле эки нерсе. Бул эмне эки нерсе десеңиз, күнүнө жок дегенде ошол сага керектелүүчү азыктарды туура кабыл алуу, белокторду, углеводдорду, майларды. Себеби бул үч нерсе биздин жашап туруубуз үчүн керек. Көрдүңүзбү? Жөн эле сбалансированный ошону кабыл алуу. Экинчиси физикалык активдүүлүк да. ВОЗ мынтип айтат. Эгерде сен дейт, айтат да мынтип, ВОЗ берген аныктама боюнча, эгерде сен жөн эле адамдардын катарында эптеп-септеп баягы кичине жакшыраак болуп жүрүш үчүн, өлбө жаным өлбө деп жүрүш үчүн жүргөндү кааласаң дейт, жумасына 150 мүнөт активдүү бол дейт. Бир нерсе менен машык дейт. Или чуркай, или бассейнге бар, или бас дейт. 150 мүнөт жумалык дейт. Эгерде сен дейт, дени сак болуп жашап жүргүң келсе дейт, жумасына 300 мүнөт алектен дейт.